Бүгін біздің Азаттық радиосының меймандары Москвадағы лингвистикалық университеттің қырғыз тілі бойынша оқытушысы, қырғыз тілі жана маданияты борборунун жетекчиси, ушул университеттин алдындағы Жеңишгүл Байтерекова, филология илимдеринин кандидаты. Андан кийинки ошол Жеңишгүлдүн Москвадагы, ошол жанагы мен айткан университеттеги студенттери, окуучулары, куш келипсиңер биздин студияга. Кыздар, өзүңөр жөнүндө кыскача тааныштырып кетсеңер, мындай четинен эле. Менин жөнүм Пахомова Дарья. Мен кыздар менен бир топто окуп жатам. Биз Москва мамлекеттик лингвистикалык университетинде 5-курста окуп жатабыз. Биздин кесибибиз чөлкөм таануу. Биз эки чет тилди үйрөнүп жатабыз. Англис жана кыргыз. Менин жөнүм Герасюкова Маргарита. Мен даже менен окуп жатам. Биз кыргыз тилин экинчи чет тили катарында үйрөнүп жатабыз. Кыргыз тилден тышкары биз да үчүнчү тилди окуп жатабыз. Даша испан тилин окуп жатат, Рита немис тилин окуйт, а мен фин тилин билем. Кандайча кыргыз тилин тандап калдың дейм да? Мун үчүн өзбек тилин тандаган жоксуң, же казак тилин, же татар тилин? Мисалы, да? Ну, да. Биз чыныгы айткандай, биз кыргыз маданияты жөнүндө, кыргыз тили жөнүндө, даже Кыргызстан жөнүндө дерлик эч нерсе билбедик 1-курска чейин. Бирок азыр 4 жылдан кийин бизге кыргыз тили абдан жагат, себеби ал абдан өзгөчө. Тиги түрк тилдүү элдердин ичинен кыргыз тили менен казак тили аябай жакын экөө. Экөө котормосуз эле сүйлөшсө болот. Без перевода. Анан мына силерде казак группасы бар да, казак тилин үйрөнүп жүргөн. Балдар, кыздар. Силердин университетте жокпу же? Казак тилин окугандар. Биздин университетте бизде казак группа бар. Ошолор менен сүйлөшүп көрдүңбү мындай? Ооба. Биз түшүндүңбү? Алар казакча сүйлөшсө. Жакын, көрдүңбү? Ушуну байкадым. Биз казак мугалим менен да сүйлөштү. Биз ал казак тилинде сүйлөшөт, биз кыргыз тилинде бирок. Мына ушундай да, эми силер казак тилинде үйрөндүк деп эсептей берсеңер болот да. Өзүңөр. Себеби кыргыз тилин үйрөнүү менен силер казак тилинде үйрөнөсүңөр. Анан өзбек тилин анча-мынча үйрөнсөңөр болот, түшүнсөңөр болот. Мисалы, ошол Жеңишгүл эжең үйрөтүп атканда сабак кызыктуубу же мындай кызык эмеспи кээде? Тажайсыңарбы? Менимче Жеңишгүл эженин сабактары абдан кызыктуу, себеби биз көп сүйлөшөбүз сабактарда. Балким бул 1-2 курста мындай мүмкүнчүлүк жок болду, себеби биз алфавиттен баштап кыргыз тилин үйрөнө баштады. Бирок бир учурда биз күтүүсүздөн кыргыз тилинде сүйлөшө аладык. Элден бөлүүгө болбойт, Мына элди тил бириктирет. Бириктире турган нерсе бар. Маданият бириктирет. Чыгып, сенин ишиңе ийгилик каалайбыз. Рахмат.